Тема зат алмашуу. Зат алмашуу организмде бардык биохимиялык прогресстердин жыйындысы. Зат алмашуу организмдин өсүп өнүгүшүн, өзүн сактоосун жана жаратуусун камсыз кылат. Зат алмашууда организм айлана чөйрөдөн түрдүү заттарды сиңирип, аларды өзгөртүп, өз затына айлантат. Зат алмашууда витамин, ауксин, фермент, гормон, фотосинтез, гумордук факторлор чоң роль ойнойт. Жагымсыз шарттар зат алмашуунун бир калыпта жүрүшүнө тоскоол болуп, организмди жарым-жартылай же толук өлүмгө учуратат. Зат алмашуу 4кө бөлүнөт: белок алмашуу, май алмашуу, углевод алмашуу жана суу жана минералдык заттардын алмашуусу. Суу организмдеги бардык биохимиялык прогресстерге катышат. Суу организмде белок, углевод жана майдын кычкылданышынын акыркы продуктусу катары тынымсыз пайда болуп турат. Ал канга сиңип, бүт орган ткандарга тарайт. Суу негизинен малдардын терисинде жана булчуңдарында көп болот. Суунун жок болушу малдын физиологиялык прогрессинин бузулушуна жана өлүмгө дуушар кылат. Ал эми өсүмдүктөр зат алмашуу башка жандуу организмдерде энергия булагы катары жарыктыгын, электромагниттик энергиясын пайдаланып, фотосинтез процессинде түрдүү организм бирикмелерин химиялык энергияга